Эгер силер дагы YouTube'га, Instagram, TikTok'ка видео жасаганар келип жүрүп, бирок өзүңөргө ишенбей атсаңар, чыксам адамдар күлөт деп тартынып атсаңар, же менин жашоомдо андай эле кызыктуу нерсе жок деп ойлосоңор, мен силерге азыр өтө жөнөкөй бир мисал көрсөтөм. Силер дагы ошол мисалга окшоштур видео тартып баштасаңар болот. Бул жерде билишиңер керек болгон өтө маанилүү нерсе, азыр YouTube'га бир видео жасоо үчүн силер өтө өзгөчө бир адам болушуңар керек эмес, өтө акылдуу, өтө таланттуу болушуңар керек эмес, өтө симпатичный болушуңар керек эмес. Азыр ошол YouTube'да, Instagram'да белгилүү болуп, көп подписчиктерди топтоп, ушинтип иш кылып жүргөн адамдардын мындай карап көрсөңөр, алар катардагы адамдар. Ошолор менен силердин айырмаңар болгону алар мурдара ошол коркпой кадам таштаганда баштаган. А силер өзүңөрдүн алдыңарга толуктура тоскоолдуктарды коюп баштабай атасыңар да. Мага камера керек, мен кыла албайм, мага мындай сапаттар керек, мындай жөндөмдөр керек деп жүрүп, силер баштабай жүрөсүңөр. Могул мисалды айтайын, бул киши Гэри Вайнерчук деген киши. Гэринин атасы карып калган үчүн баласына ошол $3 миллион тегерегинде бааланган бир вино бизнесин өткөрүп берет. Атасы интернет колдонгон эмес. Гэри ошол бизнести интернетке өткөрүп баштайт. Интернетке өткөргөндө кандай болот? Жөн эле бир сайт жасап, ошол жерге винолор жөнүндө маалымат коюп койгон эмес. Аны да кылган, бирок андан сырткары ошол магазинде сатылган винолордун 4-5-өөнү күн сайын алдына тизип алып, ар бир бутылка жөнүндө обзор кылган. Бул вино 1975-жылы Францияда чыгыптыр. Жана башка ошо винону алган, вино ичип жүргөн адамдарга кызыктуу суроолорго жооп берет. Анан куюп даамдап көрүп, дагы даамы мындай экен деп, дагы бутылканы бул жака коюп, экинчи бутылка жөнүндө айтып берет. Ошентип күн сайын бир 15-20 мүнөттүк видеолорду жасап чыгара берген. Анан бул эмне кылган? Ошо вино ичкен, виного кызыккан адамдарга жеткен. Көптөгөн адамдар YouTube аркылуу өтө көп адам аны көргөн. Анан магазиниге келген адамдар көбөйгөн, интернеттен заказ кылгандар көбөйгөн. Бул реклама болгон да. Жөнөкөй эле бир тил менен айтканда рекламасы болгон. Көбүрөөк адамдар ал жөнүндө кабары болгондо көп заказдар болуп, $3 миллион бизнес $60 миллион чейин чоңоюп кеткен. Силер муну кылышыңар үчүн силердин өтө бир жөндөмдүү, өтө акылдуу болушуңар керек эмес да. Бул жерде силер бир чыгармачылык кылбай атасыңар, болгон эле нерсени айтып берип атасыңар. Мисалы, силердин дагы бир магазиниңер болушу мүмкүн. Мисалы, оюнчук магазиниңер. Ошол жерде турган оюнчуктар жөнүндө силер күн сайын адамдарга ар бир оюнчук жөнүндө мүмкүн 50 жолу ошол оюнчук жөнүндө маалымат айтасыңар. Ар келген адамга айтасыңар, бул мындай, тигиндей. Ошол эле нерсени камеранын алдына эң көп сатылган 4-5 оюнчукту алып, бул мындай оюнчук, балдарым муну мынтип таанайт, мынтип ойнойт деп балдарыңардын ойноп атканын көрсөтүп, бир кыска видео кылып, күн сайын видеолорду чыгара берсеңер, силердин дагы рекламалар болмок, көбүрөөк адамдар силер жөнүндө укмак. Бул жерде менин айтканым, силерге сунуштаганым, бетиңерди көрсөткүлө, тартынбай өзүңөрдү көрсөткүлө. Билем, өзүңөрдү көрсөткөндөн тартынасыңар, өзүңөрдү мындай жетеринче симпатичный көрбөйсүңөр, адамдар күлөт, андай деп толтура көчөдө кетип атканда силерди канча адам силердин тышкы келбетиңерди карап мыскылдады. Эч ким антпайт. Силер бул жерге видео кылып чыкканыңарда дагы силердин келбетиңерге эч ким көңүл бурбайт. Силердин айткан сөзүңөрдү угат, көрсөткөн нерсеңерди көрөт. Ушул эле нерсени, мисалы, мугалим болсоңор, ошол кайсы предметтен сабак берсеңер, ошол предметти 15-20 мүнөттүк бөлүктөргө бөлүп, бир китепти ошентип толтура сабактарга бөлүп, эң түшүнбөгөн балага дагы түшүнүктүү кылып, видеолор кылып, YouTube'га жүктөп койсоңор, силер мүмкүн мамлекет боюнча эң билинген мугалимдердин арасына кирип кетишиңер мүмкүн. Силерди өтө көп адам көрөт, өтө көп окуучулар көрөт, окуучулар ата-энелерин айтат, ошентип отуруп, мүмкүн жеке менчик мектептер силерди угуп, көрүп, силердин аркаңардан чуркап калышы мүмкүн, келип бизде иштеп. Буга чейин силер жумуштун аркасынан чуркап жүргөн болсоңор, мындан ары жумуш силердин аркаңардан чуркап калышы мүмкүн, же ошол каналыңардын тегерегинде бир өзүңөр бир бизнес куруп калышыңар мүмкүн.
Врачтар дагы ошондой эң көп ооруган оорулары жөнүндө кыска видеолорду айтып, бул дарыларды ичсеңер болот, мындай кылсаңар болот, өзүнүн сунуштарын түшүнүктүү кылып, кыска видеолорду кылып, өзүнүн аты менен бир канал ачып, жүктөй берсе, ошол врачты элдин баары таанып калмак дагы. Ал мүмкүн аз эле айлык менен бир жерде иштеп жүргөн болсо, бара өзүнчө бир клиника ачып кетсе болмок. Же башка клиникалар аны мындан ары кымбатыраак акчага өзүнө чакырып иштетмек. Ушул нерсени бардык жактарга ойлоп көрөлү. Мисалы, көчөт сатасыңар. Ошо көчөттөрүңөрдүн ар бири жөнүндө кыска обзор кылсаңар болот. Бул өрүктүн көчөтү, муну мынтип тегиш керек, бул мындай сорт жана башка. Же машина оңдогон бир жериңер бар болсо, ошо келген машинелердин мындай машина келди, бул жери бузулуптур, биз муну мынтип оңдодук, баасы мынча болду деп, мүмкүн ошол машиненин ээси менен дагы сүйлөшүп, ошону сүйлөтүп, анан акырында көмөк силерге рахмат айтып, ушуну жөнөтүп койсоңор, бул дагы сонун бир видео болмок. Кийин машинеси бузулган адамдар силерге кайрылмак. Мигрант болсоңор, ошол мигрант жашооңар жөнүндө айтып берсеңер болот. Же Москвада эмне жумуш кылсаңар, ошол кылган жумушуңар жөнүндө айтып берсеңер болот. Айылда жашасаңар, айылдагы жашоо жөнүндө айтып берсеңер болот. Бул жерде силерге кызыксыз көрүнөт, ошол силердин жашооңор жана кылган жумушуңар. Бирок анын башкаларга кызыктуу же кызыксыз эмес экендигин силер биле албайсыңар. Мисалы, базарга барып, картошка канча, сабыз канча турат, помидор канча турат деп сурап кете берген видеону мурда биз кызыксыз деп ойлойт элек. Көрсө, бул кызыктуу экен, тез кабар муну кылып жүрөт. 100 000 деген адамдар көрүп, мал базарга барып, ошолордун бааларын чыгарып атат, машина базарга барып, бааларын чыгарып атат. Жөн сурап кете берет. Ошол бир сонун бир видео болот, адамдар көрүп атат. Ошон үчүн силер дагы өзүңөрдүн жашооңарда бар болгон көнүмүш, силерге уже көнүмүш болуп калган нерселерди тартып чыгарсаңар, мүмкүн башка бирлерге кызыктуу болот. Бул жерде бир гана нерсе, ошо видео тарткандан кийин жүктөрдөн мурда дагы бир жолу текшерип карап койгула. Оозуңардан ашыкча сөз чыгып кеткен эмес болгонун текшергиле. Себеби видео жүктөлгөндөн кийин өтө көп адам көрөт. Интернетке жүктөлгөн маалыматтар көбүнчө өчпөйт. Силер өчүрсөңөр дагы мүмкүн башка бирөөлөр түшүрүп алган болот дагы, ал кайра жүктөлө берет. Ошентип өтө тез таркап кетет. Ошон үчүн айткан сөздөрүңөрдү этияттап, бирсиңер текшерип койгула. Муну менен силерди коркуткум келбейт. Деп коркуп кой, мен жүктөбөй эле коеюн деп дагы коркуп кетпейли. Болгону бир аз текшерип койгула ошол эле. Анан бир гана үйрөнүшүңөр керек болгон нерсе бул могул телефон аркылуу, телефон менен тартканды билишиңер керек. Көбүнчө адамдарга сүрөтүн тартып кой десең, бир аз туура эмес тартат, кадрды туура алганды билбейт. Ошону YouTube'дагы уроктордон карап, телефон менен видеону туура тартканды гана үйрөнүп алышыңар керек. Ушинтип баштай берсеңер болот. Thank you.